Салам достор. Бүгүн биз 4 сабакты баштайбыз. 4 сабактын темасы цикл while болот. Мурунку сабакта биз примитивный типи данакты өткөнбүз. Алардын бирөөсү boolean болчу. Мисалы boolean t барабар true деп туруп, муну азыр консольго чыгарып көрөбүз. True деп чыкты. Бул booleanды мындай true деп эмес башкача да жазса болот. Мисалы 5 3 деп көрөлүк. 5 3төн көппү? Көп. Анткени бул жерге азыр true чыгыш керек. Көп. Бул эки санды салыштырып атабыз. 5 3төн көппү? Көп. True деп чыкты. Мынтип деле салыштырсак болот. 5 3төн көппү же теңби 3 менен. Бул жакты мынтип 5 деп көрөлүк азыр. 5 5тен көппү же 5 менен теңби деп салыштырып атабыз эки санды. Салыштырганда бул жакта азыр true деп чыгыш керек. True деп чыкты. Эки санды мынтип деле салыштырсак болот. Барабар деп. Бул двойной барабар. Ушинтип салыштырабыз. Эки санды салыштырып атканда 5 5 менен теңби? Тең. Бияк true деп чыгыш керек. True деп чыкты. Азыр мен силерге while'дын кандай жазылышын көрсөтөм. While тоголок скобка аласыздар. Мындай фигурный скобка аласыңар. While деп кичике тамга менен башталат. Тоголок скобканын ичинде бир кандай бир эреже болот, условия. Пока могу эреже условия true болуп атканда, могу жактагы код иштей берет да. Анан качан бул жакта код иштеп атканда, бул жак качан false болгондо, могу блоктон уже чыгып кетет. Бул жактан уже башка код иштейт. Силерге азыр көрсөтөйүн. Int value так барабар 0 деп туруп. Value бара тең. Бул жакта уже салыштырып атабыз, могу value менен 0 менен тең. Эки санды салыштырып атабыз. Бул жакта hello деп коелук. Азыр муну жазсак, кодду запускать этсек, бул код бул жактагы блок код токтобой иштей берет. Анткени бул жакта всегда постоянно true болот. Мына достор, токтобой иштеп атат. Анткени бул жерде постоянно true болуп атат. Анткени value болсо 0, бул 0 менен тең да. Азыр муну мынтип жазып койсо болот. Так, value 5тен кичикей деп. Анан кийин value барабар value кошуу 1. Азыр ушул кодду запускать этсек, hello деп 5 жолу чыгат. Жолу чыкты. Анткени башында кодко бул жака кирип атканда value 0 болчу. 0 болгондо бул жак true болду. Андан кийин уже 5 жолу өткөндөн кийин уже бул жак качан 5 болгондо уже бул жак эреже условия уже false болуп калды. False болуп калганда уже бул жактан чыгып кетти. Биз циклдан өткөн сайын могу valueга мога 1 кошуп атабыз. 1 кошуп качан могу value 5ке жеткенде бул жак false болду. False болгондо могу циклдан чыгып, уже бул жакта башка код иштейт да. Азыр мен силерге көрсөтөм. Кошуу value деп туруп. Мына hello деп 5 жолу чыкты. Ушул менен цикл while сабагыбыз бүттү достор. Саламат, көрүшкөнчө.